мүмкүн. Ал бардыгы адамдын колунан келет. Өзүңөр мындай убакытты туура пайдаланып, жанагы календарды жазып, кандай пландар бар, ошолордун баарын жазып чыгып, пландаштырып, ошол план боюнча иштесеңер, анда ошондо колуңардан келет да. Анан мындай эле пландабай эле, анан жөн эле мындай биздин эми жашоо эмедей да, мындай чоң океандай да. Биз болсо кичинекей кемебиз. Ошол океанда кичинекей кемелер көп болот. Анан дүйнө жүзүндө маалымат көп, элдер көп жашайт, ар кандай мындай эми өзү чоң планета чоң да, анан ошол жакта деген биз кичинекей кеме болгондон кийин, эгер биздин компасыбыз жок болсо, анда биз ошол бойдон шамал тияка үйлөсө бияка айдайбыз, башка жака үйлөсө башка жака айдап, ошентип жоголуп жүрө беребиз да. Анан эч качан өзүбүздүн мындай жана эме кеме деген жерин таап барат эмеспи? Ошондой жерге таба албай жүрө беребиз да. Планыбыз жок болуп. Компасы жок болуп, ошол сөзсүз түрдө ошол компас деген айтканым себеби, бул деген мындай план болуш керек да. Кайсы жака барышым керек, кандай астыма кандай максаттарды коюп, ошого жетишкенге аракет кылышым керек дегендей болуш керек да. Бирок колдон баары келет. Жумушту деле мындай убакытты туура пайдаланып, пландаштырса болот. Күнүмдүк эле жашообузда боло турган окуя, ар бир адам менен сүйлөшсөң, проблемаң кандай, эмне болуп атасың десең, баары эле мындай өзүнүн проблемасын айтып, анан обязательно алардын бирөөсү күнөөлүү да. Ата энем анча эмес, мындай жакшы тарбия берген эмес. Анан жумушта деген, жумушта эмне болот десе, жумуш деле жаман, такыр ушу тажеп кеттим жумуштан десе, мен сурай берем да, эмнеге десем, ой, шефим деле начар. Анан сурайм да, эмнеге иштейсиң анда ал жумушта? Сени эч ким аякта кыйнап эметкен жок да, туурабы? Бир нерсе башташ керек. Же болбосо күйөөгө чыктым, анан күйөөм анча эмес десең, анда сен дагы өзүңдү сурагың, сен ошол эки оңордун болгон мамиле, ортодо болгон мамилени кандай кылып өзгөртсө болот, ошондой дагы суроолор беришиң керек деп айтам да. Анан балдарым да анча эмес десе, балдарың менен дагы мамиле түзгөнгө аракет кылдың белең. То есть эң биринчи өзүңөн башташың керек да. Мен эмне кылдым ушул мен жашоомдо болгон ситуацияны өзгөртүш үчүн деп. Ошондой суроону бергенде, анан биринчи өзүңөн башташың керек да. Ошол да жертва деген бул постоянно мындай күнөөкөр да, өзүң ушул жертва болуп эле жүрө бересиң да. Башкалар баары тең күнөөлүү болот. Мен жана лидерство деген айтканым себеби, бул деген эгер сен өзүң лидер болсоң, өзүңө ишенип неметсең, өзүңө биринчи айтышың керек, мен бул жашоодо болгон ситуацияны кантип өзгөртө алам. Бардыгы тең, эми баарын деп айта албайм, 100% деп айта албайм, анткени Кудай эмеспиз дегендей да. Бир 95-98% ушул адамдын колунда да. Баарыбыз тең эле, Кудайга шүгүр, башыбыз аман дегендей, буту колубуз бар. Анан ошентип эле мындай жаловаться этип эле, бул болбой калды, тиги болбой калды деп мындай негативдүү түрдө жашай берсе деле болот. Бирок мындай өзүңө жоопкерчиликти алып туруп, астыга умтулуш керек да. Мен бир универсальный советим бар, анткени балдар менен да көп сүйлөшөм да, алар анан өзүм дагы ушундай долбоорлордо катышып, жаштар менен, анан жана айымдарга жардам берип, ошентип да иштешем да. Сурашат, кантип ошол өзүм ишенгенди эметишим керек депчи. Анан бир универсальный совет бар. Мындай да, астыңарга койгон максаттар мындай кичине оорураак болуш керек да. Анан ошону жеткенден кийин, ошого жеткенге аракет кылыш керек да. Анан жеткенден кийин анан өзүңө ишене баштайсың да. Мисалы алсак, эгер бирөө тамеки тартса, анан тамеки тартканын ташташ керек дейт да. Эми бул кыйыныраак да, эми ошого көнүп алгам, эми ушул депчи, мисалы алсак. Анан ошону таштагандан кийин өзүңөргө ишенич пайда болот. Менин колуман келет экен деп. Же болбосо эртең менен саат 5-те 6-да турам. Күнүгө мисалы алсак 8-9-да турам да. Мисалы да. Анан 6-да турсам кандай болот? Тура аламбы? Эми оор да, жылуу төшөктө жата берейин депчи. Анан жок, 6-ларда мен да тура алам деп 30 күн эртең менен саат 6-да турам. Анан ошол колуман келет деп ошол 30 күн тургандан кийин анан өзүңөргө да ишенич пайда болот. Мен кыла алат экен деп. Мисалы алсак, анан жана бизнести баштайм деп, эми ал кантип баштамак элем, ким ага кантип ошону жасайм деп, өзүңөргө астыңа койгон максаттар мурда жасай албагандай мындай жаңы, анан бийигирээк болуш керек да. Анан ошол дайыма планканы көбөйткөн сайын ошондо силерге ишенич пайда болот. Туура. Мисалы алсак, мына жарым жылдан бери, ушул жылдын башынан бери мен Айым баштайт деген проектте дагы ментор болуп жардам бердим, иштешип. Ал жерде деген мен группамда 6 айым бар эле. Бардыгы тең региондордон көчүп келген, анан бул жаңы конуштарда жашаган айымдар болчу, үйдө отурган келиндер.
эч качан эми мындай эч качан эмес, эми тажрыйбасы жок деп айтсам болот да. Бизнес жок. Азыр болсо биз ошо Нуржан деген кызыбызды күтүп жатабыз. Ал келип дагы айтып берсе болот. Нуржан бул биздин Айым баштайт долбоорунун катышуучусу. Менин группамда болуп чогуу иштештик. Аябай таланттуу, өзүнө башында кандай эле бизнес мектептечи. Башында кандай суроолор берип, аягында тим эле кыйын болуп чыктыңар го, багыңар тең бизнестерди баштап. Өзүң айтып эметип берсең. Менин атым Нуржан. Баарыңыздарга саламатсыздарбы? Мен Айым баштайт проектисине эң алгач мен ага чейин мектепте мугалим болуп иштечүмүн. Анан ошол жакта коллегам аркылуу калгам. Ошол аркылуу келип анан катышып калдым семинарга. Мен ага чейин ал проекттин уккандан кийин эмне үчүн катышууга токтолдум. Ага чейин мен өзүм үйдө бир кичинекей чакан ишкерлик менен алектенип жүргөм. Анан ошол тармакта бир бизнес жаатында билим алсам деп кыялданып жүргөм да. Анан ошол проекттини уккандан кийин мен үчүн экен деп аябай ошол жакта калып калдым да, катышайын депчи, аягына чейин депчи. Мен ошол мурун баштаган кичинекей тигүүчүлүккө байланыштуу ал ишим, ошол ишимди эле өнүктүрүп, мен мисалы үчүн проектке келгенге чейин үйдө эле алектенчүмүн, үйдө эле кичинекей чакан анан мындай чоң айткандан да коркутчумун да. Бирдек может банкрот болуп калам эмне болот депчи. Анан ал проекттеге катышкандан кийин ишеничтер жаралып, анан кичинекей чакан цех ачтык. Ошол жакта алектенип жатам, тигүүчүлүккө байланыштуу. Мен ошону айтат элем, шейшепте мисалы үчүн тканына жараша ошо акча сарпталат да. Эгерде сапаттуу ткань менен тиге турган болсо көбүрөөк акча сарпталып кетет да. Анан аны карызга берип, аны күтүп отургандын мындай кажети жок да. Мен айтат элем, андан башка да бир нерсе баштап көрсүн, же болбосо кичирээк одеялдардан тигип көрсүн, анткени расход азыраак болот да. Анан ошол кичирээк одеялдардан деле тигип ошолорду кошсо. Айткан жасаган сөзүңдү мындай өзүң ойлогон оюңду ошого ишке ашырыш керек да. Анан билесиңерби, эң жакшы айтат го мындай убакыт керек депчи. Анан азыр убактысы келсин ошондо жасайм дейт. Убактысы келсин ошондо мен китеп окуганды баштайм дейт. Убактысы келсин ошондо мен жумушка кирем дейт. Бир убактысы келсин анан мен деген момундай бизнес баштап жиберем дейт да. Анан ал убакыт билесиңерби качан? Эң жакшы, эң подходящий убакыт кайсыл билесиңерби? Мына азыр бүгүн. Мына азыр ушул эфир бүткөндөн кийин телефонду мындай коюп туруп барып иштеш керек да. Ошолдо ошол айтарым, анткени биз деген дайыма откладываем да. Мындай эртең баштайм, анан жаңы жылдан кийин, анан бул тойлор өтүп кетсин. Анан ошол тойлор өткөндөн кийин азыр тойлор көп болуп атпайбы? Ошондон кийин диетага отурам, ошондон кийин арыктайм дейт. Анан ошондон кийин жумушту баштайм. Ошондой тойлорду жеп алайын деп. Анан бул деген неме да, мындай бүгүндөн башташ керек да. Мындай действовать надо. Ошону айтарым. Кеңешим ошо убакыттарын уттурбаш керек, сөзсүз түрдө убакытты үнөмдөп, колдонуп башташ керек да. Бир нерсени баштаганда андан ары суланып кетет. Эгер баштабай жүрө бергенде, Брайан Трейси да айтат го, канча идея болсо, идея бар, көпчүлүк адамда бар. Бирок ошону ишке ашырган адам ийгиликтүү адам да, ошон үчүн ишке ашырыш керек идея. Жакшы. Сиздерге чоң рахмат, сизге да чоң рахмат, убактыңызды бөлүп келип бергениңизде. Окуучубуз Нуржан эже, сизге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Сиздерге да рахмат.